Россия менен АКШнын ортосунда толук масштабтуу ядердик согуш чыгып кетсе 5 миллиарддан ашык адам өлүшү мүмкүн. Бул тууралуу АКШнын Нью-Джерси штатындагы Радгерс университетинин окумуштуулары дүйшөмбү күнү жарыялаган изилдөөсүндө ушундай жыйынтыкка келишкенин РИА Новости жазды. Биз АКШ менен Россиянын ортосундагы ядердик согуштун натыйжасында 5 миллиарддан ашык адам өлүшү мүмкүн деп эсептейбиз. АКШ жана анын союздаштарынын Россия менен согушу дүйнөдөгү ядердик арсеналдын 90%дан ашыгын колдонууга алып келиши мүмкүн. Мунун натыйжасында атмосферага 150 тераграммдан ашык көө чыгып, планетаны каптап калат деп айтылат маалыматта. Андай болгон учурда 360 миллион адам түздөн-түз ядердик снаряддын жарылуусунан каза таап, ал эми 5 миллиарддан ашык адам кырсыктан кийинки ачаарчылыктын курмандыгы болору айтылат. Тирүү калган адамдар зарыл болгон минималдуу тамак аш менен камсыз кылынат, бирок эл аралык соода токтойт. Ядердик согуш болгон учурда шаарларга жана өнөр жай аймактарына багытталган бомбалар өрт чыгарат. Жердин климаты ондогон жылдарга чейин бузулуп, жер үстүндөгү жана океандардагы тамак аш өндүрүшүнүн системасына кесепетин тийгизет деген бүтүмгө келишти авторлар. Кремль буга чейин Россиянын өзөктүк курал колдонуу планы жок экенин билдирген. Тышкы иштер министри Сергей Лавров апрелде ядердик согуштун өтө олуттуу тобокелдиктери тууралуу айтып, бирок Россиянын принципиалдуу позициясы ядердик куралды колдонууга жол бербестигин билдирген. Элчилик АКШ ядердик державалардын кагылышуусун шартташы мүмкүн. Украина кырдаалында АКШнын Россия менен гибриддик тирешүүгө тартылуу кадамдары эскалацияга жана ядердик державалардын аскердик кагылышуусуна алып келиши мүмкүн. Бул тууралуу Россиянын Вашингтондогу элчилиги кабарлаганын РИА Новости жазды. Дип өкүлчүлүк АКШ администрациясынын Россиянын иш-аракеттери ядердик держава статусуна дал келбейт деген риторикасына көңүл бурганын белгилеген. Элчилик Хиросима менен Нагасакинин элин атомдук бомбалоого дуушар кылган өлкөдөн Россияны ядердик чөйрөдөгү жоопкерчиликсиздиги боюнча айыптоолорун угуу коркунучтуу деп эсептешет. Украина кырдаалында АКШнын Россия менен тирешүүгө тартылган кадамдары ядердик державалардын кагылышына алып келиши ыктымал деп жазылат элчиликтин маалыматында.